Агай кандайсыз? Жакшысызбы агай, ден соолук жакшыбы? Куш келдик, кандайсыз? Эми акырын. Куш келипсиз. Ооба, акырын силерде дагы бир оңдойлу деп чечтик. Рахмат агай. Так, бул эмне болгон мектеп болуп калды ошондо бизге? Сайыт Бекмурат балдар музыкалык мектеп. Сайыз маалында 800ге жакын, 900ге жакын окуучулар окуган эле. Так. Барып кичинелип кетип 351 окуучу болуп калды. Так. 60 тан ашык мугалим эмгектенет эле азыр 79 мугалим кылдык. Квадрат метр 963 квадрат метр. Мынанда турат. Ушунун биринчи этажы кеткен. Экинчи этажы бар. Бул биздин сиздин мектеп бул, а? Өйдөсү бизге карашы, бияк бизге карашы эмес. Саламатсыздар. Кандай кызым, жакшыбы? Содуңар кандай? Саламатсызбы жеке, кандайсыз? Бул жерде адвокат отурат экен. Саламатсызбы жеке, кандайсыз? Кандайсыз? Насалтарыңыз жакшыбы? Отурасыз билемби? Жакшы, жакшы. Бул арендадасыз сиз? Бул жакта подвалда барбы? Подвалда бар. Илгери контора не болгон экен, алиги магазинчилердин бир нерсеси болгон экен. Ошондо бул жерде тиги мурдагы жетекчи приватизация кылып алганбы? Жок, неме, мурдагы жетекчи эмес. Мурдагы мэр. Мурдагы шаардын мэри. Ошонун аты жазылып турат. Жалпы сиздики канча аянты? 963 квадрат метр зданянын ичи. 54. Биринчи этаж, ушул жерде турабыз биз. 54 квадрат да. То есть 54 квадрат мурдагы мэр өзүнө приватизация кылып алган. Туурабы? Экинчи этаж бизде бар. Жалпы канча соток аянты? Королору болуп чыгып? Королор боюнча 19 соток деп чыгып атат. 19 соток деп чыгып атат да. Жо, могу магазин ээси ким азыр? Мамырова Замира деген экен. 98-жылы сатылып атат, ушу 54 квадрат метр, 2000-жылы Ош шаар мэриясынын токтому менен 305 квадрат метр бекитилип берилип атат, жер тилкеси кошулуп. Ошондо азыр бүгүнкү күндө Мамырова Замира дегендин досактысында бүгүнкү күндө катталып турат. Архитектурадан бул эмне үчүн соц объект болсо, музыкальный школа болсо, эмне үчүн приватизация болуп кетти? 98-жылы Фугиден сатылган экен. 54 квадрат метр буфет жана склад деген техпаспортто каралган жери. Буфет эмес да бул жер. Училищанын буфети деп айтылат. Училищанын буфети. Могул ошол 97-жылкы техпаспорттогу чиймеси. Азыр биз мынанын биринчи этажында турабыз. Ушул жер 98-жылы сатылып атат, 2000-жылы мэриянын токтому менен 305 квадрат метр жер тилкеси менен бекитилип берилип атат. 305 3,5 соток. 3 соток 5 квадрат метр. Туура. 3 сотка 5 квадрат метр. Хорошо, короону көрөлүчү. Документтер тактагыла, макулбу? Ушул жерге да мына банк түшүп калган да. Мынада отурат да азыр. Түшүндүм. Могул жерде проход бар болчу мурда, Бул Айыл банктыкы экен. Евразия банк. Саламатсызбы, кандай жакшысызбы? Жетекчи ким бул жерде кыздар? Директор выезга кредиттер менен немеге чыгып кетиштик. Имаратыңар өзүңөрдүкүбү? Арендада. Арендасыңар, ээси ким билбейсиңер да? Хозяин. Мамырова Замира. Вот это экөө бир экен да. Ошо тактагыла бул соц объект болсо, музыкальный школанын мектептин, соц объект болгон. Документтер даярдагыла, макулбу, эртең макулдашып туруп. Ээси менен сүйлөшүп. Ооба, ээси менен сүйлөшүп, сотко беребиз, сотко берип, бул эме бизде буяка окуган балдарга орун жок. Мурда агай канча дедиңиз? 950 адамга чейин окуткан. 1000 адамга чейин окуткан. Азыр 350. Окуганы бизде балдар кыздар окуйын десе, класс жок, мектеп жок. Тетек болсо магазин, бул жак банк. Макул, эртең эсин тауып сүйлөшөлү. Документтерин баарын тактагыла, макулбу? Макул кыздар, жакшы, ийгилик. Бул толук ремонттойбуз буюрса. Шикарный кылып ремонттоп, татнага кылып, кооздоп. Саламатсызбы, жеке? Приветствую вас. Как ваши дела? Как здоровье? Все хорошо, молодеем. Молодцы.
Мынакей. Eski. Sayız oğlandan da eski. Ya. Sayız oğlandan da oldu. Hiç kim var? 37 için. Так. Гендель, Бах. Саламатсыз жиги. Кандай кызым, жаксыңарбы? Азамат. Үйрөтүп атасызбы? Жаңы үргөнчүкпү кыз? Экинчи класста. Экинчи класс. Биринчи класстан баштап 5-чи класска чейин окуп, анан 5-чи класстан кийин. Кызым атың ким? Ширин. Ширин. Комуз барбы? Ооба. Бу өзүң комузуңбу? Же Мектеп. сен өзүң комузуң кайда? Анан Бул канча турат комуз? Берчи көрөйүн. Я. мунун комузу вообще болбой калган. Болбой калган? Бул эски. Жаңы балга. Бул эски комузбу? Бул эски комуз. Болду. Жакшы комуз канча турат эжеке? Жакшы өрүк комуз. Мен Ширин кызыма белек кылайын. Жаңы комуздар Анда кай сиз комуз заказ кылыңыз. Мен сизге акчасын берейин. Мен Ширин кызыма бир жакшы өрүк комуз белек кылайын. Макулбу? Сүйлөштүк. Макул эжеке, жакшы. Ширин макул кызым, Ой, эшиктер бардыгы эски. Ошол бойдо. 50-нчы жылкы, 60-нчы жылкы эшиктер экен, Олар бардыгы эскилер экен, отуруш. Я. Ооба. Жакшыларын ушул коюп турдук бака. Ана жамандарын алып ургуттук. Эки музык чыкты. Агай кандай, жакшымы? Уулум саламат. Бул аккордеон класс экен да? Бөлүм башчы. Русский народный отделдин бөлүм башчысы. Могу эски столдор экен эжеке. Ооба. Я. Бул кордун тура турган подставкалары. Ушундай адамды бизге коюп берген президентибиз Садыр Жапаровго рахмат айтабыз. Биздин генералыбыз Ташиевке рахмат айтабыз. Биз ушунчалык баягы өнөр адамдары биз сизге муктаж экенбиз да. Сиз келгениңизден бери сүйүнүп калдык. Эмнеге дегенде бизге Россиядан келет адамдар, Кытайдан келет. Бирок биз мындай адамдарды алып жүргөнү жерибиз жок, уялат элек. Чынын айтсам. Азыр эми ошол келген конокторду кеңири биздин ушундай сонун шаарыбыз бар, ушундай жакшынакай шаарыбыз бар экенине мактанып, сыймыктанып көрсөтүп атабыз. Биздин шаарды деле коздоп түздөп бердиңиз. Эжеке быйыл болуңуз, Кудай кааласа. Эжеке быйыл Кудай кааласа мектепти толук ремонт кылабыз. Рахмат. Толук ремонт. Рахмат. Огром, молодцы. Молодцы. Эскиге жеткен инструменттер кеч алып чыктым. Муну азыр ойногонду бир ай болуп келген. Страшно. Студия кылсакпы деп ойлондум эле. Танцевальный бир группадан ачсакпы депчи. Өзүбүзгө бюджетке түшсө инструмент алганга жакшыраак болот дедим. Бирөөгө көз каранды болбойчу. Туура. Мына колонкалар жагай эски бүт. Эми буларды утпайын деп, оңдусо оңдойлук деп, 1,5 удур келип болуп калабыз бул жерге. Кайда барсаң, Мамайдын көрү. Страшно. Карачы. Нажагы инструмент оңдогон кабинет. Кантип беребиз? Да. Кыш келип калды, алып чыктыр элек буларды. Жазды алып чыктырам, бардыгы бошотабыз. Страшно. Да. Обидно. Очень обидно. Аж сердце кровью обливается. Өтө. Год за годом акырындап ремонт жасаса унчалык запущенный болбойт болчу да. Капитальный ремонт кылып, ооба, транспорт алып берели, оңдоп берели, уят. Жерде мындай да. Парковкасы ушунун ичинде болот. Биз кочо койбойбуз. Макул. Тех задание бергиле.